кандайсыңар? Жакшыбы? Көргөнгө келгенсиздерби? Кандай карап атышат? Жол башталды, азыр мына обзорчу топтотап бул жака келип Азыр живой очередби? Живой очеред. Живой запись менен. Живой очеред менен. Жакшы. Бүгүн башталып тур да. Көчө ойunu башталды. Кече. Бүгүн уктук, бүгүн биздин кандай Бир күндө канча кишини кабыл алып атышат? Эми ар кандай да компьютерлик томографтан 1 саат болгондо бир 20 алат. 20. ЕК болсо тоже бир 25-30га жакын. Акулис беркилер болсо мен айткам, эртең менен көчөгүндө жолукканда айткам, саат 8:30 баштап, акыркысы бүткөнгө чейин иштейсиңерсе макул болсун да. Жо 5:30га дести, бирок мен сурандым, дагы көмөтөбүз да. 7:00ге чейин кылабыз да. Адам киши көп болот да, аябай. Мен көчөгүн айтпадымбы, канча убакытка чейин Сокулук району, Беловодский бияк ал эми келе турган болсо, ошончолук кармайсыз. Бүткүчө чейин болот да, бүткүчө. Бүткөнчө турабыз. 2 ай биз ар биринде пландаганбыз 2 айданчы, бирок кээ бир ноокатта чоң болуп калып, 4 айга чейин туруп калдык. Аксыда мынакей 2 ай турдук. Нокенде болсо көп болгон үчүн 3 ай, 4 айга чейин жылып кетти. Эмчилерде бүт бар, элдердин бардыгы жазылган. Услугага, Сокулук району чоң да, аябай чоң. услугага тыйын алып атышабы? Жок, Тыйын албайт. Дардар бекер. Дарларды менен бекер берилет. Базага барсак, бүт эле акча. Bunun бардыгы бекер. 5 жылга алып келгенбиз. Бекер, дарылары да бекер. Даже алыс жерде болсоңор ташып келген скорый да бекер. Кайра жеткизип коет. Шуну 5 жыл ушуну менен бүтүндөй республиканы кыдыртабыз. 40 районду бүт кыдыртып бүтөбүз 5 жылда. Мына 2,5 жылда bir 15-16 районду кыдырып бүттүк. Кеминден баштаганбыз. Алайга чейин барып келди, эми силерге келди. Анан силерге деле 3 ай 4 ай турат. Дарынын көбү жок экен. Кайсыл түрлөрү жок экен дарын? Бизде баарыны алдык, жогун аптекадан аласыңар деди. Баарыны барлар алды, жогу көп эле жок экен да. Асырага эле дарылар бар экен. Кайсы дарылар Жок, азыр мынакей кайсы дарлар экен азыр эметебиз. Жо бул эмне азыр аптекага мага бербеди. Биз бул жерге жана ПЖС деп коет да. Жизненно важныйга 8 дарга киргизгенбиз. Азыр болсо 3000 бар. Ошол дарларды булар бере албайт. Булар эмеге жана жизненно важныйга дарларды бере алат. Жанагындай да список бар. Список бар да. Только ошолорду бере алат. Анан хронический болезньдерди бере албайбыз, анткени биз биякта временно эле туруп атабыз да. Могу мобильный клиниканы 6-7 жылда бери алып келе албайт. Садырны кожо 20-жылык Рахмат. Биз уже ноябрдан бери иштеп, мынакей 8 районду өтүп 400 000 кишиден ашык уже көрүштүк да консультация кылды. Жок, бул жагына аябай чоң рахмат. Ушунчалык аябай сонун болот. Сүйүнүп келдик аябай. Сүйүнүп, мына ушунчалык 50%ке чыгып элге ушунчалык жардам берген ушунчалык болот да. Эми мындайда бардыгыңыздар эле биздин элибиз. Мамлекеттин колунан келсе, эле баарыңарды үстүңөрдөн баштап чоңоюңарга чейин алтын кылып коюшуп атат. Бирок күч жетпейт экен. Мына күч эми жете баштады. Бизде Ушунчасына рахмат. Ушуга да шүгүр. 2700 адамыбыз күнүгө бөйрөгүн тазалап эмеде жатат. Айтам да, алай. Ага жаңыдан мына бүт бекер кылып бериле деп мамлекеттен $7000 берип берип атабыз. Ар бирине. Мындай болот Эми дегенде боор өтүп атабыз. Азыр сиз боор жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми боорду. Анан барып жана чучукту. Анан жүрөктүгө алып келебиз. Бүт өзүбүздөн Кыргызстандан жасагандай кылабыз. Мисалы бизде 5000 айылыбыз болсо, 5000 айылда такыр болбор дегенде 10дон болбосо 50-60тан жер сурап аткандар бар да. 2ден келим менен отуран, 3дөн келим. Алардын баарын азыр бере турган болсок, бизде түз жерибиз калбай калат экен. Мен баарын эсептеп чыктым. Анан эмне кылып атабыз? Азыр биз өйдө жакка кетели деп атабыз. Мындай ширинага эмес, бүт жерлердин баары министрликте, акимиятта, мэриянын, өкмөттүн мекемелеринде жерлерди алып алган экен. Баягы үй салабыз, анан офис салабыз бар. Ошонун баардыгын гикке алып бердим мен азыр. Эми ошол жерлерде 5 этаж, 9 этаж, 15 этаж баягы жер титирөөгө карата салына тургандай кылып салабыз. Райондун центрларына 5 этаждан салабыз, беребиз. ошону арзаныраак берсе болобу агай? Бишкектин өзүндө эле где-то 10.000 квартиранын тегерегинде акча салынып атат. Анын бир 3000, 4000 быйыл беребиз. Күзгө чейин берип бүтөбүз. Очередте тургандарга.
Жалал-Абадта 2,5 миң квартира салынып атат. Ошто, Нарын, Таласта баштадык. Эми ушунун баарын дагы бир 3-4 жыл убакыт керек, силерге жетебиз. Кыскасы келип мына көрүнгүлө, дарылангыла, бала чакаларга айткыла, кошуна колоңдорго келип мына бир 3 ай турат болуш керек бул жерде. Детский невропатологду алып келип койсо аябай сондарым 14 жаштан өйдө экен. 14-төн өйдө экен. 14 жаштан өйдө экен. Детский балалар детский. Дополнительно биз дагы мамлекеттен жардам беребиз. Эгерде ошондой муктаждык болуп калса, кыла бергиле, бирок айтсаңар биз дагы өзүбүздүн немеден жардам беребиз. 15 врач. Мынакей азыр силерге айтайын, компьютер томограф башка жака барсаң 2,5-3 миң доллар. Маммограф 2 миң доллар. Ошолордун баардыгы ЭК дегендер. Бүт бар. Опционалист көрүү мынакей аксакал айткандай 5 миңге чейин барып атат. Бул жерде бүт баары бекер да. Бар 15 направление карап атат деген Жалга 3 күн барып очередке жетпей койду. Бул жерде эми колдон келишинче баягы араб туугандардан алып келдик. Алар төлөп берип атат. Анан дагы биз 5 жылга узартканга сүйлөшүп атабыз азыр. 10 жыл карап бергиле. 5 жылда биз ар бир районду кыдырып бүтөт экенбиз. Мына азыр жарымын бүтүп калдык, 16-18-ин. Ошо 2,5 жылда. Дагы 2,5 жылда калганын бүтөбүз. Анан кийинки дагы 5 жыл узартып берсе, анан кайталап дагы бир сыйра кыдырталы деп атабыз да. Элдин ден соолугу керек да биринчи очередте. Мамлекеттин байлыгы бул биринчи кезекте эл. Эл анын ден соолугу. Бүт баягы комплекти ошо бойдон, биринчи келген бойдон. Маммограф экен. Бул жерде офис жасап турган. Жатакана врачтардыкы. Абдан жакшы условиясы менен ичинде жанагы биз ана канализация дегенде ичинде туалет, ванна, сауна Условиялар менен. Условияларыңар баары жакшы эле да.